Кыргызстандын эң мистикалуу аймагы. Жерди канчалык казсаң да бирге белип койбойт. Эч бир чуңкур айбайт. Бульдозер менен оодарса да, жардырса да эңшерилбейт. Тескерисинче эртеси күнү эле оорду кадимкидей толуп калат. Бул эмне деген шумдук? Кызыгып калдыңызбы? Мага да кызык. Көргөн билбегендер буларды тоонун урандысы же болбосо чоң таштар деп ойлошу мүмкүн. Мен дагы алгач ошентип ойлогон элем. Бирок бул биз кадимки жеп жүргөн туз. Бул тоодон аттырылып түшүлөт жана аттырылган соң мындай майдаланып, жүктөлүп тийиштүү жактарга алынып кетет. Кетмен түбү өрөөнүнүн ыйык тоосу Шамшыкал Ата деп аталат. Токтогул шаарчасынан 30 чакырым чыгышта жайгашкан. Өндүрүш менен илимде Шамшыкал, туз кени катары белгилүү. Жакын жайгашкан айыл кыштактардын тургундары тузду бекер эле казып артынып кетишет. Эгер малга берип эме кылчу болсо анан биз өзүбүз ичебиз бул жерден. Бул жердин бир касиети ушул, канча алынып атса дагы кайта эртеси күнкү оорду толукталып эме кылып турат. Бул жерде ушу багы эме кылбайт, чоң карьер болбойт. Мына ушул жерден 40 жылдан бери алынган жер мына ушул турган участка. Анан бизде ушул туздан пайдаланабыз. Өзүбүз деле малга дагы ошол жерден алабыз. Эмне себептен Шамшыкал атыгып калган? Шамшыкал Ата өзү араб улутунда пайгамбарыбыздын сакабаларынын бири болгон. Ушул аймакка дааватка келип, ошо бойдон тура калып, ушуларда каза болгон. Өзүнүн аты Самсы экен. Алгач бул жер Самсы калды деп айтылып, кийин Шамшы калды болуп өзгөрөт. Шамшыкал деген адам элин туз менен баккан. Ал Керимбай болуштуу мезгилинде тузду малга алмашканы талаш жерине барып, тузду бул жаздык, бул күздүк деп бөлүп берген экен. Ал жердин башчысы тоого алып чыгып, тузду өсүп чыгат деп эктирип салат. Негизи эле Шамшыкал тоосу илгери ачарчылык учурунда канча деген пенделердин өмүрүн сактап калган. Ал жакта булак бар. Жеп ичерге эч нерсе таппаган адамдар ошондо туздан жалашып, анан артынан ошол булактан суу ичишип, турмуштун кыйын учурунда аман калышкан. Бирок бул туздун кээде кыялы кармап калмай адаты бар. Канчалык казсаң да туз чыкпай коет. Андыктан өзгөчө астейдил жана сый мамиле керек бу жерге. Мына бул тарапта Мүлкүбат деген эме кылып калды. Жер келип дагы карьер ачам деп эме алып калып, ушул бул эме кылбай койду окшойт го, баш эмеш 3-4 жыл башты 5 жылга жер эме кылып, баш эмеш нерсе чыгарып эме кыла албай, айласы кеткенде тыштап, даже техникаларын тыштап кетти. Анан кийин бир жерге эме алганда Кур'ан окуп туруш керек. Көкөтө бир эме алып эме алат. Мына ушул бала, ушул Дулат деген баланын эмеси участкасы. Бул дайыма суббота сайын эме кылат. Мал союп, Кур'ан окутуп, эл чакырып эме алып турат да. Ошон үчүн бул кишинин иши нормально жүрүшүп, багы иш жасап атат ошол жерден. Ошол жерден багы биздин айылдан ушул жерге келип иштеген рабочулар бар. Чындыгында эле туура эмес сүйлөп, ичимдик ичип барган адамдар туз касса туз чыкпай коет экен. Туз алып жаткан мезгилде да бул жерге жакпаган адам кокус зыянга учурап калышы ыктымал. Алар көбүнчө бутунан кармап баспай калат. Эми бир жерде эмне кылыш керек? Бир жерде таза жүрүш керек. Мындай дегенде эме алышка болбойт бир жерде. Ошол эме алынат. Мындай туура эмес арак ичип, же болбосо бир туура эмес эме менен келсе бир жерде даже туз алганга мүмкүн эмес бир жерде. Алынбай калышы да мүмкүн. Адамды бир кадимкидей эме кылат да, сындай. Адам жүрүм турумун эмесин эме кылат. Ушул касиет ушу биздин Токтогул өрөөнүнүн ушу. Бул ыйык Шамшыкал Атага адамдар туз үчүн эле келишпейт. Алардын башка дагы бир себеби бар. Канчалаган эл жөн гана зыярат кылып келишет. Көбүнчө бул жакта 3-чү күндөрү нан, токошторун жасап алышып, бакыт телегендер, балалуу болбогондор, иши жүрүшпөгөндөр, жолунан адашкандар жүрүшөт. Өйдө жактагы булакка зыярат кылышып, шам жактырып, төлгө аштырып, жакшылыктан үмүт кылышат. Мына ыйык жерлер мынанын үстүндө камырдап коет. Мына төрөгөн аялдар, бир нерсе багы эме алып келген адамдар келип, ушу камырга чыгып, сыйынып, анан кийин кетишет. Малын союп, мындай кылып ушул жерге түнөп кетишет. Бирде ошол жагы бар. 40 жылдан мына турат. Ал үңкүрдө ага жатат. Адам мисалы 40 күн жатат экен адамдар өзүн тазалаш үчүн. 40 күн жатып, көрүнбөй бирөөлөр эме тамагын эме алып алса керек го, ошол жерге жатып анан кийин ошо 40 жылдан чыгат экен да, өзүн тазалап чыгат. Жанагындай эме алган адамдар, жана мисалы көбүнчө кайсы адамдар эме алат. Ага жанагындай актыкка
жанагындай эме алган, сыйынган, моюнсунгандар ошолор көбүнчө ошого жатат да. Алар бул жерди ыйык деп билишет. Анткени канчалаган адамдар барып, тузду жардырып да жөнүндө алып кетишсе деле, анын орду эртеси эле кайра толуп калат. Мындай кудурети күчтүү жердин башка ыйык жерлерден айырмасы ушунда болсо керек. Ал жаш кезде болчу да, биздин эме алганда ошо мынанын үстүнө завод курабыз деп, көбөйтө бир эме ала турган завод курабыз деп эме алган экен. Адамдар келип бурут этип кетет. Кайсы эртеси күнү келип сталба коебуз десе, уже эме жок, толуп калат да. Ал жер толуп калып, ошо биздин ушул жердин касиети ошол да. Бүгүн казып аласың, эртең толуп калат. Эч мындай эме калбайт. Же болбосо эгерде ушуну 40 жылдан бери алып аткан эмени бул тетиякка кирип кетип калса болот эле да. Мына 40 жылдан берки алган жер ушул турган ушул площадка. Бул тоодо Кара булак, Ак байбиче, Ак кожо, Ак тайлак деген периштелер да бар экен. Ислам дининде тоо ташка сыйынууну жактыра беришпейт. Бирок айрым молдолордун пикири башкача. Дин негизинен ыйык делип эсептелген жерлерге каршы, бирок толук эмес. Кудай мен пенделериме кимден эмнени сураса, мен ал аркылуу ошол нерсени берем деген экен. Бизде бекер, конечно, бул жөн эле келебиз, керекти алабыз. Бизде макал бар. Ничкелик көзүлдүктөн туз сурап туруп, мисалы бул жерде туруп, биз барып те комсомолдон сурагандай да, биз өзүбүздөн туз турса, мына болайт. Биз барып те комсомолдон сурагандай кеп те, бир айдан экинчи айга барып сурагандай кеп те, биз көп эме кылбайбыз. Ошондой болгон макалыбыз да бар да бизде. Анан кийин ошондой бизде бекер. Ушундан ичебиз. Мисалы аябай дегенде таза билбейм, мурун эле азыр эле зоп деп атат мына. Мурун андай деле жок болчу, ушундан ичип эле бул таза эмес деп эме кылып атышат го. Мына кара тустарды. Илгери ушундан эле ичип эле азыр деле мисалы биз ушул эле эмеден кара тустан эле сууга жууп алып уруп атабыз, тундуруп коюп эле. Андан башка эмес жок. Жакшы, эч эмес жок. Элге зыян деле жок. Байыркы убактарда таш туз кадимки алтындай эле бааланчу экен. Ал эми айрым жерлерде андан да кымбат туруп, алган эмес, эмне кааласаң сатып алчу акчанын ордуна материалдык валюта катары колдончу тура. Тамак ашка эле эмес, табышмактуу иш-чараларга дагы, көз тийгенде, ач киргенде, же жөн гана жамандыктан сактанганга колдонулат экен. Тарыхы жалаң ак сөктөргө, династияларга, хандарга, аалымдарга жана окумуштууларга толгон. Бул аныктама Кыргызстанда жалгыз Өзгөн шаарына таандык болсо керек. Атактуу Өзгөн Борбордук Азиянын байыркы шаары, Улуу Жибек жолунун негизги бутактарынын биринде жайгашкан. Дал ушул шаар аркылуу Борбордук Азиянын кербендери Кытайга катташчу. Өзгөн шаарынын дал ортосу, турак үйлөрдүн арасында кооз жана тыкан бир имарат койуп турат. Мындай кооздукту бизде эч ким сала албайт. Андыктан кокондук адистер келип куруп кетишкен. Мозаикалык кыштары дагы Өзбекстандан алынып келинген. Орто кылымдагы чыгыш стилинде тургузулган күмбөз Имам Сарахси деген адамдыкы. Имам Сарахси чыгыштын атактуу окумуштуусу, түрк ислам дүйнөсүнүн белгилүү аалымы, атактуу укук таануучу, 1011-жылы туулган. Исламдагы ардактуу Шамсула Аима титулунун ээси. Бизче которгондо имамдардын күнү деген маанини берет. Бул наам дин алдындагы сиңирген эмгеги үчүн берилген эң жогорку сыйлык. Бул аалым 11-кылымдарда Өзгөндө жашап өткөн. Азыркы Түркмөнстан менен Ирандын ортосунда жайгашкан Сарахс деген жерде төрөлүп, Бухарада илим алып, илимде жетишкендиги үчүн Шамсул Айымма имамдардын күнү деген нам алып алган чоң илимпоз алым болгон. Комплексте Имам Сарахсинин күмбөзү жайгашкан. Анын ичинде аалымдын сөөгү коюлган, кабыры билинип турат. Мата менен жабылып, ким көргөн эле кире бербейт, киши жокто бекитип коюшат. Келгендер жандагы отургучтарда Куран окуп, дуа кылып кетишет. Чыгыштын атактуу окумуштуусу эмне себептен дал ушул Өзгөнгө келип отурукташып калган деген суроо жаралды. Көрсө ал 11-кылымда жашап өткөн экен. Ал эми 11-кылымда бул аймакта уламыштуу Караханит мамлекети орун алып, каракандыктар башкарып турчу. Алган эмес, каракандыктын түштүк борбору расмий түрдө Өзгөн шаары болгон.
Өзгөн түрктөрдүн Каракандар династиясынын байыркы тарыхын камтып турат. Алар бул аймакты 9-кылымдан 13-кылымга чейин башкарып турушкан. Дал ушул доорго Өзгөндүн гүлдөп өсүшү туура келет. Ал гана эмес, Караханиттердин түндүк борбору Самарканд болсо, түштүк борбору Өзгөн аталган. Кашкар, Баласагын шаарлары менен тең ата турган. Ал убакта Өзгөн маданияттын жана илимдин борбору катары таанылган. Медреселер аябаганда көп болуп, аларда жамы чыгышта таанымал аалымдар сабак берген. Ал убактан сакталып калган мавзолейлер, мунара жана айрым окумуштуулардын сырдуу көрүстөндөрү кабар берип турат. Алардан Өзгөн окумуштуулардын шаары болот деген тыянак чыгарса болот. Ушундай атактуу аалымдардын бири имам Сирахсиге көз арткан кандыктар көп болгон. Акыры аны Каракан падышачылыгы өзүнө тартат. Хан сарайда эл башчыларына кеп кеңеш берүүчү болот. Ошол мезгилде 1-12 кылымдарда Өзгөндө Карахандар мамлекетинин борбору тургандыгы үчүн Карахандардын падышалары şu alımdan Özgönge çıkarıp sarayda hizmetke çakırat. Bu öz hareketlerini İslamga torlaş için bu alımdan maslahat sorup şu maslahat çıkılıp sarayda karmaydı. Саясат дегенин кайсы доор болбосун ыпылас оюн. Ошол убакыттагы мамлекеттик түзүлүштү жана анын башында тургандарды сындай коем деп катаал жазага кабылып саясий курмандыкка айланат. Алымдыгын кылып шарият боюнча туура öküm çıkarıp köp ökümleri şu Karahanytardын padişasının nimesiga to'g'ri kelib kalat. Kızıkçılığa anan ortasında karam karşı çıkıp İmam Saraksi'den şu zindanga taşlaydı. Zindanda 15 yıl içinde dünyaya meşhur bolgan Al-Mabsut kitabını yazıp bitirdi. İslam дүйнөсүнө белгилүү Al-Mabsut китеби күмбөздүн бир ыптасына куралган кичинекей китепканада орун алган. 2 бөлмөлүү, 3-4 окурманга ылайыкталган окуу жайы. Текчелеринде имам Сирахсинин чыгармасы, Өзгөндүн алдындагы түбү түшкүр зындандагы 15 жылдык жазанын жыйынтыгы. Оңбогон жаза аны майтарган эмес. Жер түбүндө жатып алып дээрлик 30 томдук китеп жазган. Мазмуну ислам жолудагылар үчүн мыйзамдар, трактаттар. Бул өзү жазбайт, şu zindanda oturgan adamlardan, anan keyin karavulçulardan özüge şakirt kılıp, şu şakirtlerge şu jattan aytı berip, şu 30 tomdu, 9000 paraklı kitabını şu zindanda aytı berip jazdırgat. Сирахсинин окуучулары зындандын үстүнө туруп алып, түпкүрдөн келген оосияттарды угуш экен. Көбүнчө түн ичинде. Ал эми Al-Mabsut бардыгы болуп 15 китепке басылган. Ар бири 500 барактан. Бул китептер азырынча түрк тилине гана отурулган. Кыргызчасы жок. Окуйм дегендер түркчө билиши керек болот. Имам Сирахси Өзгөн шаарында жерге берилгенин окумуштуулар анын ушул китебинин аркасындагы жазуулардан аныкташкан. Бул мусулман дүйнөсү үчүн баа жеткис табылга болсо, кыргыздар үчүн Кудайдын берген белеги. İmam Saraksi bizi paygamberimizden keyin esepletirgan bolsak 3. derecedagi alım bolup eseptilet. Mazhab başçıların şegirtlerden keyinki alım. İslam dünyasında Hanafi mazhabını en çoğun hukukçulardan biri. Сирахси жалпысынан 13 чыгарма жазган. Алардын жарымын зынданда жатканда. Бул күмбөз келечекте мусулмандардын зыярат жерине айланат дешет. Анткени исламдын өнүгүшүнө жана тарашына чоң салым кошкон адамга сый-урмат көргөзгөнү дүйнөнүн булуң бурчунан келе беришет. Fikih boyunca çoğun alım, dünyada meşhur alım bulup eseptilet. Bu adamın kitabı hazır bütkül İslam üniversiteleri de Saudiyada, Pakistan'da, Afrika Respublikalarda bütün İslam dünyası da İslam hukuku boyunca hazır da okutulat bu kitapları. Имам Сирахси 80 жашында зынданда жаткан жеринде каза болгон. Айрым маалыматтар боюнча акыркы 3 жылын Өзгөндөгү атактуу мунарада өткөргөн. Бирок боштондукта эмес, колу буту чынжыр менен тушалып. Баткендеги алыскы Жоопая деген айылдан өткөндөн кийин тоо тараптагы жолдун боюндагы мазар. Суунун аркы бетиндеги кичинекей үйдө Бюрабия, ал эми берки бетиндеги чоңураак үйдө Хасан деген адамдар жашаптыр. Бул эки адамга ижара кылган адам сыйынган адамды ажыга барган менен барабар. Эгерде кимдин акчасы болбосо ушул жерге келип сыйынган болсо ажын соогон табат деп
Hacıga barganda mana Egenberdiyev Molla Sezmez деген rayonun karşısı Hacıga bargan mezgilde o sözde açkan. O kişi kaçıp gelip başta buğa gelip icra kılbappın dep kelip izlep tapkan emes. Ошондо арка баята бул эмне болгон жер болду экен деп изилдей баштайт. Билерман молдолордон сураштырса, Рабия жана Хасан жөнүндө кызыктуу маалыматтарды табат. Аялдар арасынан чыккан эң биринчи суфий аял Рабия аль-Адавия. Кудай үчүн пенделик ыракаттардан баш тарткандардын арасынан биринчилерден болуп, Кудайды адамдын руханий жашоосунун негизи катары чексиз сүйүү керектигин жар салган алгачкы айым. Биздин доордун башында 714-жылы Жакыр адамдын үй бүлөсүндө туулган. Ата-энесинен эрте ажырап, каракчыларга кул катары сатылып кетет. Күндүз кечке үй тиричилигин кылып, кечинде Кудайга жалынчу экен. Жаратканга жалбарып отурганын көргөн кожоюну ага боштондук берет. Сойлуп жатып Меккеге 7 күн дегенде жетет. Рабияны ыйык катары сыйлай башташканда, айрымдар аял башы менен руханияттын жогорку даражасына жете алмак беле деп жактырышкан эмес. Айрым маалыматтар боюнча Рабия кадимки Азирети Алинин карындашы болгон. Айтмакчы, Алинин кадамдары түшкөн жерлер Кыргызстанда Кадамжай деп аталып, Ош Баткен жолунун боюнда жайгашкан. Анын солкулдаган сулуу карындашынын колун Басранын эмири баштаган Менмен деген жигитте сурайт. Ошондо Рабия алардын акылын сынаш үчүн табышмак таптыртат. Болочок күйөө балдардын арасынан суроого Аль-Хасан Аль-Басри гана жооп берет. Бирок Рабия ага турмушка чыккан эмес. Деги эле эч кимге тийбей коет. Жараткан үчүн баарынан баш тартканын айтып. Хасан аль-Басри исламдык уламалардын бири, хадис билгич. Медина шаарында 21-жылы туулган. Оғанстан, Перс, Иракка болгон ыйык согуштардын катышуучусу. Ал түзгөн теологиялык топ бүтүндөй мамлекеттин интеллектуалдык жашоосунун борборуна айланган. Хасан аль-Басри адам ушул дүйнөдө кылган иштерине жоопкерчиликтүү деп эсептеп, мусулмандар арасындагы куралдуу кагылыштарга каршы чыккан. Азыр зыяратчылар көп келет, дартка даба издеп. Анан дагы бул жердин тегерегинде эч качан кайгылуу кырсыктар болбойт. Ошондуктан бул кишилерге бала көрбөй жүргөн аялдар, эркектер келип ушул жерге келип сыйынса, балалуу болуп кеткени ачыктан ачык далил болуп жатат. Кайсы жерге барса дагы биринчи ушуларды шүлөкөөгө барыңыздар, андан кийин башка жерге барыңыздар. Acının soğanı tavasızlar deyip hazır Kırgızistan emez dünya boyunca bu jayılgan. Uçurup kelgen adamlar şu yerge kelip hazır sıyınıp ketip jatatlar. Jen soluk suraytlar. Bu azizlerдің айланасында ешқандай қоқыстық болбойт. Қандай нерсе болса дагы мындай тоодон мал учуп кетсе дагы эч жери сынбайт, башка эч жери сынбайт.